Ырчындай кезде кыйылган өмүр кимди гана кейитпей койбойт. Ушул жылдын 20-ноябрында түнкү саат 3:30 чамасында Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө Кара-Балта шаарынын Железнодорожная көчөсүнүн номер 90-үйүнүн алдынан белгисиз жарандын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Катталган факты боюнча Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери окуя болгон жерге барып, көз жумган жаранга байкоо жүргүзгөндө, ал катуу таяктоонун натыйжасында көз жумгандыгы аныкталган. Ал эми каза болгон жаран 1990-жылы туулган Кара-Балта шаарынын тургуну Андрей Деминов болуп чыккан. Аймактык ооруканадан бизге маалымат түшкөн. Ушундай Кара-Балта шаарынын темир жол көчөсүнүн 90-үйдөн 5-чи подъездин астынан Европа улутундагы 20-23 жаштагы баланын жансыз денеси табылган. Бүгүнкү күндө 2 бала кармалып атат бизден. Бирөө Кыргыз улутундагы бала 20-23 жаштагы, экинчиси Европа улутундагы 20-23 жаштагы балалар. Райондук кылмыш иликтөө бөлүмүнүн берген маалыматына таянсак, бул кылмышка 4 жаран шектелүүдө. Алардын бирөөсү ошол эле күнү Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө өз эрки менен келген. Ал эми экинчиси да ошол күнү колго түшүрүлгөн. Булардан сырткары 2 жаран учурда издөөгө берилди. Кылмышка шектүүлөр окуя төмөндөгүдөй болгондугун айтууда. Мага эгерде дос балам чалган болчу, майрам болуп атат депчи, баланын төрөлгөнүнө 40 күн болду депчи, чакырган тиги үйгө келип конокко келип кетпейсиң деп макулдап. Уруш башталды, башталып атат, мен бөлүштүрүп атам, болбой атат. Биякта арт жакта Фарик менен Асхан деген, Степа деген бала бар. Арт жактан экөө урушуп атат, аларды бөлүштүрүп атсам, экинчиси ошо качты да, аркасынан ошо Асхан бала кетти. Коло жетпей кайра келген урушат, кайра келип. Нөтсем, биякта уже бар, тоже дагы эле урушуп атыптыр да. Урушуп атса уже тиги 4 бала бар кимде. Аны кармап, экөө артка стол, ушакта стол бар болчу, мындай сааттылчы. Ошондо столго түштү экөө. Столда сынды, нөтте, жерге жатып калды. Жерге жатып калды, анан Степа деген бала, Андрей уже турайын деп нөтіп отқанда Степа деген бала чапты, ошо сознаниясы жоғалтты да. Сразу эле скорыйды чакырып, нөтейт деп жетип, потому что тиги кан өрлө кетип атты да, кан кетип атты, тиги өзүн дагы жоғалтып болгон корктук кан. Скорый келип эле биз скорый келгенче биз төртөөбүз Андрейди биринчи этажга түшүрүп койгон болчубуз да. Түшүрүп коюп, скорый келди. Скорый келип эле, скорый келгенче Андрей каза болуп калыптыр да. Пьяные были, не хотели, чтобы так было, просто подрались. А потом мы уже скорую не дождались, он скончался. Жалпысынан Жайыл районунда ушул жылы 13 адам өлтүрүү фактысы катталып, алардын бардыгынын бети ачылган. Ал эми бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-чи адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүүлөр Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында сурак беришүүдө. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулган Арсенал рейди өлкөнүн бардык аймагында 14-ноябрдан 17-ноябрь аралыгында болуп өттү. Рейдтин максаты жарандардын колундагы мыйзамсыз ок атуучу куралдарды мыйзамдаштыруу болуп саналат. Эске салсак, 2010-жылкы ыңкылап учурунда 1190 ок атуучу курал элге таркап кеткен. Ушул күнгө чейин алардын 556-сы гана алынса, 634-ü алигиче табыла элек. Рейд боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын уруксат берүү системасынын бөлүм башчысы мындай дейт. Убагында убактылуу өкмөттүн декрети менен токтом кабыл алынган. Ошо адамдарга өз ыктыяры менен мыйзамсыз жүгүртүүдө болгон мылтыктарды алып келип берсе, нарезной мылтыкка, сайлуу мылтыкка баланча сом, сайсыз мылтыкка баланча сом деп. Анын бүгүнкү кайрадан каралып чыгып атат, потому что элди кичине кызыктыруу для охраны кылып закондоштурам десе, ички иштер органдарынын ичинен, в том числе биздин шаар ишкерин биз көмөк кылабыз, ошону мыйзамдаштырып, татынакка алып келип сейфине салып бергенге.
Ал эми Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 20 ок атуучу курал алынган. Куралдардын 19-ун жарандар өз эрки менен тапшырса, ал эми бир курал рейд учурунда мыйзамсыз сакталган жеринен табылган. Чүй областынын аймагында 14 ноябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 20 факты катталды. Анын 19-у өз каалоосу менен жана бирөө таап алынды. Ошондой эле жарандар өзүнүн колдорунда уруксат кагазы жок курал жарактар болсо, ошону өз каалоосу менен тапшырып кетсе деп кайрылмакмын. Өз каалоосу менен тапшырбагандарга жоопко тартылат. Жогоруда айтылгандай эле жарандар мыйзамсыз куралдарды өз эрки менен милиция кызматкерлерине тапшырса жоопкерчиликтен четтетилет. Башкача айтканда кылмыш иши козголбойт. Ал эми мыйзамсыз сакталган курал укук коргоо органдары тарабынан табылса, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 241 мыйзамсыз курал жарактарды сактоо берениси менен кылмыш иши козголору анык. Ушул жылдын 20 ноябрь күнү Панфилов районунун ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө 102ден кабар түшөт. Анда аталган райондун Тихонов көчөсүндө жайгашкан 117-үйдүн ашканасында жарандын жансыз денеси жаткандыгы тууралуу маалымдалат. Дароо окуя болгон жерге ыкчам топ чыгып кароо жүргүзгөн учурда маркум 1959-жылы туулган Валерий Викторов экени жана ич жагына бычак сайылгандан улам көз жумганы такталат. Ошондой эле бул кылмышка шектүү делинип, Викторовдун жубайы кармалат. Бул окуя боюнча Панфилов районунун ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу чыгып барган учурда ошол үйдүн ашканасынан 57 жаштагы жарандын ичине бычак сайылган жаракаттар менен табылган. Бул окуя боюнча Панфилов районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жана бул кылмышка шектүү делип, ошол эле үйдүн тургуну 42 жаштагы аялы кармалган. Сурак учурунда кылмышка шектүү жолдошу экөө майрамдап бир канча бөтөлкө арак ичишкенин, бирок уруш талаш болбогонун айтып, болгон электр жарыгы өчүп калган учурда жолдошу диванга жатайын дегенби, айтор ошол маалда колундагы бычакка сайылып калганын айтат. Все нормально было, мы не ругались, ничего, может, в последнее время. Биз Валерий экөөбүз бир бөтөлкө аракты иштик, анан дагы бир бөтөлкө алып келдим, аны да иштик. Аңгыча балам курсагым ачты деп калды, аш бөлмөгө барып тамак берейин деп жаткам. Ошол маалда электр жарыгы өчүп калды. Күйөөмдү отурган жеринде отуруп тур дегем. Бирок ал мени укпай, мен жакты көздөй келе жатып, чагынып кеттиби билбейм, колумдагы бычакка сайылып калыптыр. Өлтүрөйүн дегенде эле оюм жок болчу. Күнөөмдү мойнума алам. Ребенок попросил хлеб с булочкой, бумажной с маслом. Я на это начала отрезать, что его так, я не знаю, то ли он пока пошатнулся, то ли чего. И, короче, на этот нож он налетел. Айта кетсек, кылмышка шектүү буга чейин дагы Баңгизаттын айынан сот жообуна тартылып 15 жылга эркинен ажыратылганы сабак болбогон сыяктуу. Эми мынтип андан да оор кылмышка барып, Панфилов районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында сурак берүүдө. Гүлнара Мамбетбаева боор оорусуна чалдыгып, акыркы учурларда дарты күчөгөндөн күчөп барат жана азыркы тапта операцияга муктаж. Гүлнара айымдын боорун тез арада алмаштыруу зарыл. Бирок мындай операция Кыргызстанда жасалбагандыгына байланыштуу буга көп каражат талап кылынууда. Тактап айтканда 45 000 АКШ доллары. А мындай өлчөмдөгү сумманы үй бүлөсү көтөрө албагандыгына байланыштуу жумурай журттан жардам суроого аргасыз. Мекендешибиздин өмүрүнө кайдыгер карабагандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып жардам көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.